Эгер сизде да сөз болсо кошулсаңыз болот. Мен алып барчу эмесмин. Жок, аралашсак болот. Бу жерде укугубуз тең. Агай, биз мынерге жазылып койбойт экен да, бул ыймандуу, бул ыймансыз деп. Бүгүн мен эми Кыргызстанды эле айтайын, башкасын билбейм. Кудай жок деген атеист дагы ыймансызсың десең оскорблять этет экен. Ой, жок, мен ыймандуумун депчи. Бул кантип билебиз, сиз айткандай бул куп-куу болуп турган ыймансыз экендигин же бул нурланып турган ыймандуу экендигин каяктан билебиз? Билесизби? Сырткы белги эмнеде? Бул белги пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өтө бир жөнөкөй сөз менен айткан. Эгер де сени кайсы бир жакшы иш кубантып, сени көңүлүңдү көтөрсө, жаман иш назар салганыңда сенин көңүлүңдү иренжитип, кайгырткан болсо, анда билгин сенде ыйманың бар деген. Бул ыймандуулуктун бир белгиси. Андан кийинкисин айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, уят менен ыйман бул эжесиңди деген. Бирөө көтөрүлсө, экинчиси кошо кетет деген. Мына ушул сымал бир канча эмне белгилер бар. Эгерде биз мына ошол белгилердин бир негизгисин айтсак, Кудай Таала Кур'анда келгенде айтат: "Стаъуду билlah, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Бир ушундай бир күн болот. Адамдарга анын байлыгы дагы, балдары дагы пайда бербей калат. Болгону анын келген таза инсандык жүрөгү менен келсе, анда мына ошол гана пайдага ээ болот деген. Ал кандай жүрөк болду экен десе, алымдар айтышат. Ал жүрөк дейт, Алланын ыраазычылыгы же болбосо Аллах ыраазы болбогон ишке көңүлү тартпайт. Ар бир ишти кыларында буга Аллах ыраазы болобу? Ал мамиле кылабы, соода саттык кылабы, бирөө менен сөз кылабы, бирөөгө өзүнүн кайсы бир кызматын сунабы, кандай инсандык мамиленин түрүндө Алла ыраазы болбогон ишке келгенде көңүл тартпай, жок, муну мен жасабаймын дейт. Бул биринчи белгиси. Экинчиси, Алланын кабарына каршы келген кабарды тастыктабайт. Ушул чын туура дебейт. Мисалы үчүн бизде ушундай бир кабарлар болуп кетет. Кече 2010-жылы, акыркы жыл экен, кыямат болот экен, мына 21-декабрда деген сөздөр менен канчалаган бир ызы-чуу түшүп, тоз тополоң чыгып, анан сырткарыдагы бир баланча мынтип сүйлөп калыптыр, баланчага аян түшүп туруп, баланча аян менен манас жазып калыптыр, мынтип эми кыргыздын бактысын ачат экен деген сөздөрдүн бардыгы бул Алланын кабарына туура келеби, келбейби, ошону өлчөйт. Андан түшкөн маалыматта барбы, жокпу? Барбы, жокпу? Эгерде пайгамбардан келген, Алладан келген кабарды экөөнүн эки жагына карап көрүп туруп, экөө тең келген болсо, ошону гана эмне кылат? Кабар ал. Эгерде ага тең келбеген болсо, аны кабар катары санабайт. Андан кийинкиси, Алланын өкүмүнөн башкага чечим кылбайт. Эгерде Алла моундай болсун десе, ошондой гана кылат. Мындай болбосун десе, анда болбойт. Төртүнчүсү, бул сыйынса бир гана жалгыз өзүнөн башкага сыйынбайт. Мына ушул 4 белгиси менен биз эмне кылсак болот? Адамдардын азыр муну чечмелейбиз, агай. Мына жерде өтө опасный сөздөр кетти. Өтө чоң.